Азыр жаштар же болбосо ар бир экинчи адам чет тилин үйрөнүп, өзүн өзү өнүктүрүп, аны менен катар окуп эле тим болбостон чет жерден жумуштап, иштеп калгандар да бар. Тилди канча убакытта үйрөнсө болот? Бул убакыт бул окуткан жерге байланыштуубу же адамдын кабыл алуусунанбы? Грамматика, жаңы сөз, ооз-эки которуу бул тексттерди англисчеден кыргызчага же болбосо кыргызчадан англисчеге которобуз. Жазуу түрүндө которуу. Бул кандай эс тутумга аябай жакшы. Учурда көпчүлүк окуп жаткан Тил академиясы да орус, англис, корей, түрк жана башка тилдерде калоочуларды окутуп келишет. Окутуу ыкмалары алар грамматикасынан баштап үйрөтүп, кайсы тилди тандап алган болсо, ошол тилди сабак окуу методикасын колдонушат. Кандай окулуш керек? Таблицалар, ар бир темага бирден таблица, оңой жатташ үчүн, оңой билиш үчүн таблицалар. Бул тил үйрөтүүчү курста атактуулар да келип, өздөрү окуп да, андан сырткары балдарын да окутушкан экен. Учурда тил үйрөнүү үчүн көп мүмкүнчүлүктөр каралган. Азыр сиз атайын окуу курсуна барып отурбай эле үйдө отуруп алып, WhatsApp аркылуу үйрөнсөңүз болот. Каалаган адамдар алдын ала төлөмүн төлөгөн соң атайын ачылган группага кошулат дагы окуп башташат. Бул мүмкүнчүлүктү Кыргызстандын бардык аймактарында жашагандардын баары окуй алышат экен. Биринчиден WhatsApp аркылуу үйрөтүү бул жаңы бир ыкма. Негизи ыкма боюнча биз айырмаланган жерибиз, метод боюнча айырмаланган жерибиз, биз акцентти үйрөтөбүз да, акцентти да кошо үйрөтөбүз. Анан мектепте үйрөнгөн, университетте үйрөнгөн грамматиканы жөнөкөй жалпак тил менен үйрөтөбүз. Мисалы үчүн мен отуруп алып, сизге баян доч, так доч деп башыңызды оорутпайм да. Мисалы үчүн сиз көчөдө магазинге кирдиңиз дагы, сиз мисалы үчүн кандайсыз, мага 1 килограмм колбаса бериңизчи дегенди үйрөтөбүз. Анан ал кайсы грамматикалык эрежеге баш ийет, ошону үйрөтөбүз. Сиз конкреттүү бир немеде жашоого таянып неме кыла аласыз да, кийин өзүңүз түзүп кете аласыз. Бул метод боюнча, метод өтө жөнөкөй. WhatsApp English окуу борборунун бирден бир максаты ал группада көп нерсени үйрөтүү эмес, кыска мөөнөттүн ичинде аз-аздан бирок унутпагыдай кылып үйрөтүү. Алардын бирден бир куралы алардын видеолору. WhatsApp аркылуу маанилүү, түшүнүктүү видео аркылуу окутушат. Неге WhatsApp'тан? Себеби азыр 21-кылымда жашайбыз. Биз өзү негизи тайм менеджмент, убакытты үнөмдөө, аны пайдалуу колдонуу деген багытта аябай өзүбүз дагы жүрөбүз да. Себеби мисалы үчүн сиз курска жөнөсөңүз азыр пробка аркылуу, мисалы пишкекте пробка аркылуу жөнөйсүз, орустар айткандай, если вам повезет, да, жарым саатта жетесиз, а так 1 саатта жетесиз да, мисалы үчүнчү. 1 саат жолуңузга кетет. Эми курска келдиңиз, отурдуңуз, балким мугалим кечигип атат. Мугалим дагы кечигет, жарым саат, дагы жарым саат кетти. Анан келди мугалим келди, сабак өттү, бирок сиз сабакта башка нерсени ойлоп отурдуңуз, ал мугалим айткан нерсе уже кетти. Сиз пультты алып туруп, мугалимди кайра артка тура албайсыз. А WhatsApp'та сиз эч жака барышыңыз кереги жок да. Биз баарын даярдап, видео түрүндө сиздин телефонуңузга жөнөтүп коебуз. Сиз аны эртең менен көрөсүзбү, түштө көрөсүзбү, кечинде көрөсүзбү, ал өзүңүздүн ишиңиз. Анан каалаган маалда, мисалы үчүн бир жолу көрдүңүзбү, түшүнбөдүңүзбү, кайра түрдүрүп көрө бересиз. Анын эч кандай немеси жок да. Мисалы үчүн, мугалим кетип калды, мен кантип сурайм, андай жок. Канча тил билсең, ошончо адамсың дегендей, канча тил билсек да бизге көптүк кылбайт. Бир гана үйрөтүүчү жерден талап кыла бербестен, өзүбүз үйрөнүп алууга кызыгуубуз күч болуш керек. Айпир Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, Таңманай программасы.